Ой, ой, ой. Ё-моё. Тұрсынай. Сүйлөшөлү деп чечтим мен. Ассаламу алейкум барыңа. Биринчиден мен азыр жумуштамын, олтурамын киосканын ичинде. Экинчиден, эмне жөнүндө сүйлөшөлү дедим. Кечээки жаңылыктар боюнча. Кечээки дегенимде 21 февралдагы жаңылыктардан айтып бербейинби кичине? 21 февралда Клава Коканын айланасындагы бир адамдар, жакшы адамдар, жаман адамдарбы, анын номерин интернетке жайып салыптыр. Клава Кока азыр жини келип жүрөт. Неге айтты дейсиңер буну? Жөнүндө айттым. Керек эмес эле информация. Потом ким эле Американын президенти? Джо Байден. Байден Киевке келип, потом Киевтен чыгып Польшага барып, эки жакта тең бул жак политика болуп кетти. Короче, эки жакта тең Путин жөнүндө, Зеленский жөнүндө, Украина менен Россиянын ортосундагы неме жөнүндө өз оюн айтып кетти. Жакшы. Потом дагы кандай жаңылыктар болду? Эмне жаңылыктар болду? Бүгүнкү жаңылыктардан Kanye West бар го. Ошол жөнүндө жакында документальный фильм тартылат экен. Бүгүн 22 февраль 2023 жыл. Так что мен вообще тааныбайм ким экенин, анын творчествосун вообще карабайм. Kanye West'ин бирок ошол жөнүндө маалымат уктум да. Да эмнелер болуп атат жашоодо? А так бүгүн жумушка өзүм келген үчүн конкурент жок Билайндан. Жакшы жумуш болуп атат. Жакшы жумуш болуп атса, неге мен бул жерде отурам, видео тартып? Жөн эле зериктим, жакшы саттым, азыр просто ошо кичине отурсам болот. Ошо дагы эмнелер бар? Эмне жөнүндө сүйлөшөм? Кимде вопрос болгон болсо комментарийге жазылган, мен всегда жооп берем. Вопрос. Еще. Бул жакта күн чыкты. Буга чейин кыштан чыга элек, акыры чыктык. Бирок бүгүн күн катуу ысыйт экен. Эртең катуу ысыйт экен, берсүнү кайра кар экен. Эми кандай погода? Жакшы погода. Еще эмне жөнүндө болсун? Так. Кече андан мурдагы күнү 2 күндө өзүмө 4 подписчик чогулттум. 2 подписчиктен 6га көтөрүлдүм мен, 6га. А так бул дагы ийгилик. 6 подписчик. Эмнелер бар? Эмне жаңылыктар болду? Кече видео киргизе албадым. Бүгүн киргизем. Ушул видеону киргизем да, кайсы видеону? Так что лайктан баскыла, комментарий жазгыла, главное каналга подписка алгыла. Ошондо моундай бесполезный информациялардан калбайсыңар. Всегда көрүп турасыңар. Дагы эмнелер болду? Эмне кызыктуу? Просто ар жактан информация. Дагы кандай жаңылыктар? Токто, Кыргызстанда кандай жаңылык болуп атат дегиле. Кыргызстанда жакында эмне болот? Жакында жаз келет. Бир жумадан кийин жаз келет. Бир жума калды жазга, кыштын бүтүшүнө. Так, жазда эмне болот эле бизде? Токто, эртең мекенди коргоочулардын майрамы 23 февраль. Андан кийин эле где-то 2 жумадан кийин кайра аял заттын майрамы. Аларга даярданыш керек. Так, мартта да кандай майрамдар? 5 март. Ак калпак күнү. Неге айттым мен буларды? Всё. Жакында майрамдар, жакында тойлор, жакында жакшылык күндөр. Всё ошондуктан мен болушунча киргизүүгө аракет кылам. Баарын.
Все, каналға подписка, лайк, комментарий. Все, давайте. Пока-пока.